атайын оорукана деп коет, президенттин алдындагы спецбольница деп коет. Аяка барсак Фучикке жөнөтүп, Фучиктен спецке жөнөтүп, өтө врачтар дагы кабыл албай, карантинди маалы деп кабыл албай, өтө кечиктирип коюшту. Кант диабети бар эле, кант диабети бар кишилердин баары эле жүрбөйбү. Кант диабети бар болчу. Ошону эгер убагында биздин жана врачтарыбыз колго алып бир медициналык чараларын көргөндө, мен ойлойм, а жерде маселе болмок эмес. Маселе болмок эмес. Себептен 2 саат ооруп аткан кишиничи, сол кишини 2 саат бир нерсеге салып алып сүрөп жүрө берсе шаарда, ошо ооруп калат. Ооруп барган кишини 2 саат кабыл албай койгон болгондо дагы ушу кыргыздын ушундай бир туугулар улун, баарыбыздын сыймыгыбыз, улуттун сыймыгы, элдин, өлкөнүн, мамлекеттин сыйлыгы болгон уулуна ушундай мамиленин жасалганына албетте баарыбыз бүгүн нааразы болуп туруп атабыз. Эл билгендей өрнөктүү устат, мээримдүү мугалим, татыктуу тарбиячы. Элди сүйгөнү ушунчалык баягы кичинекей бир окуя элге түйшүк жаралса дагы жүрөгүнө сайылып ошол окуячы. Тынчала албай ошо баягы өзү бир кайнап алкынып турган киши болчу да. Кыргызды түзөп, тарбиялап, туура жолго салгандагы тарыхта акындар болгон. Себеби акындар эч кандай бийликти дагы, байлыкты дагы карабай түз ырдашкан. Элмирбектин феномени дагы ушундай, ал бийликти дагы караган эмес, байлыкты дагы караган эмес, өзүнүн оюн, өзүнүн сөзүн түз айткан акындардын эң акыркы акындардын бирөөсү десек болот. 2010 жылдагы апрелдеги революциядан кийин ошо мезгилдердеги бийлик эсиңерге келгиле. Ушундай балдардын каны төгүп атканда силер ошону акташыңар керек деп ырдаган ушундай Элмирбек болгон. Бул тарыхта ар дайым акындар ушундай таамай ырдаган, чындыкты чындыктай ырдаган. Ушундай Элмирбектей акындар эми азыркы андан кийинки деле мыкты акындар бар, бирок алар таарынбасын. Бирок Элмирбектей феномендин чыгышы кыргыздарда өтө сейрек. Бир улуттун байлыгы боло турган уулдар болот да. Бүгүнкү күндүн залкары ушу улуттун бир уюткулуу уулунан айрылды кыргызча. Мен бүгүнкү акыркы бир 30 жылдагы өнөр дүйнөсүндө жүргөндөрдүн туу чокусунан айрылдык деп түшүнөм. Толубайдын тулпарындай болуп, кайсы сайга салбаган кете берген жигит эле да. Мунун сөзмөрлүгү бир шумдук болчу. Күндөп, түндөп, жумалап жүрө берсең, мунун сөзү бир айткан экинчи кайталаш эмес. Улам бир жаңы керемет нерселерди угуп жүрсүң да. Ал сөзмөрлүк жагында. Мунун манасчылыгы да укмуш болчу да. Баягы айтыштагы акындыгы бир башка, жанагы мындай кагаз жүзүндө жазган акындыгы бир башка эле да. Экөө тең керемет болчу.